мамлекеттик кызматкерлер арасында коррупцияга каршы жүрүм турумду жана мыйзамды так сактоо принциптерин калыптандыруу сиздердин ишиңиздерде да артыкчылыктуу багыт болушу керек. Үстүбүздөгү жылы бардык кызматкерлерди аттестациядан өткөрүү менен катар ар кандай мыйзамсыз схемаларга аралашкан 76 кызматкер кызматтан бошотулду. Коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, бул багытта иш аракеттерди күчөтүү боюнча иштерди мындан ары дагы улантуубуз керек. Бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүнүн бекитилген болжолун аткарууну 100% камсыз кылуу жана бажы жол жоболорун автоматташтыруу, санариптештирүү процесстерин киргизүү боюнча ишти 2024 жылы дагы улантып, аягына чыгарып бүткөрүү керек. Урматтуу бажы кызматынын кызматкерлери, сиздерге өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн натыйжалуу, ырааттуу иштөөнү талап кылган чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Ошондуктан сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр жогорку квалификацияны, өз ишине берилгендикти, абийирдүүлүктү, мекенчилдикти жана ошондой эле улам өркүндөп турууга умтулууну талап кылат. Тынымсыз мээнетиңиздер, чаалыкпаган эмгегиңиздер үчүн чын дилимден сиздерге ыраазычылык билдиремин. Сиздерге бекем ден соолук, бакубат турмуш жана кесиптик иштериңиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Жаңы жылга удаалаш келген кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Жаңы жылыңыздар кут болсун, кирип келе жаткан.